Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биздин экинчи китеп боюнча видео сабактарыбызга кош келиңер. Бүгүнкү сабакты дoro баштай турган болсок, 11-сабактан башталат. Сөйдөгөндө экинчи китепти баштоодобуз. 1-ден 10-га чейинки сабактар биринчи китеп боюнча болгон. Анан башында айтып кете турчу нерсе, ар бир видео сабагыбыз ар бир бөлүм боюнча болот. Мисалы бүгүнкү 11-сабак аналогиялар жана сүйлөмдөр толуктоо боюнча болот. Ошондо 12-сабак окуу түшүнүү болсо, 13-сабак грамматика боюнча болот. Дароо сабагыбызга баштай берели. Биз буга чейин жалпы өтүп келген аналогия байланыш түрлөрү болгон. Силер биринчи китептен ушул могу 8 байланышты өткөнсүңөр. Себеп натыйжадан баштап карама каршы түшүнүктөр дегенге чейинкисин. Буларга эми кайра келиштин кереги жок. Биз дароо бүгүнкү түшүнүк функция деген байланышыбыз менен улантсак болот да. Бул жерде болгону 7 байланыш калат экен. Эми түшүнүк функция бул кандай байланыш? Башкача айтканда, үлгү жуптун бир сөзү кандайдыр бир түшүнүк болсо, экинчи сөзү ошого тиешелүү бир функция. Эгерде кыргызча айта турган болсок, милдети. Мисалы бул жерде ырчы болгондон кийин анын милдети эмне? Ырдоо, ырдашы керек. Варианттарга келели. Бир аз ойлонуп көргүлө, кайсы вариант туура болот. Эми биз мурдатан билгенибиздей, ар бир үлгү жуп боюнча сүйлөм түзүшүбүз керек. Ушуларды колдонуп, андан кийин ошол сүйлөмдү варианттарга салып коюшубуз керек. Демек, үлгү жуп боюнча сурообуз, сүйлөмүбүз кандай болот? Ырчынын милдети ырдоо. Ушундай сүйлөм түзсөк болот да. Эми калгандары менен түзүп көрөлү. Мугалимдин милдети урушуу. Эми албетте мугалимдер анда-санда урушуп койгон болушу мүмкүн, бирок анын милдети окутуу, билим берүү, урушуу эмес. Демек, бул вариантыбыз туура эмес. Кийинки вариантка келе турган болсок, куудулдун милдети күлдүрүү дейт. Эми куудул болгондон кийин ал күлдүрүшү керек. Демек, туура келип атат. Макул деп туралы. Кийинки вариантка келели. Чалгынчынын милдети согушуу дейт. Чалгынчы албетте согуш учурунда абдан жакшы, абдан маанилүү бир кызматтарды жасаган болушу мүмкүн. Чалгынчы өзүнүн тарабына жакшы бир маалыматтарды таап бериши мүмкүн. Душмандын арасына кирип, алар жөнүндө маалымат топтоп, өзүлөрүнө бериши мүмкүн. Бирок ал түздөн-түз согушат деп айта албайбыз. Ал балким болгону аңдыйт десек болот да. Ошондуктан анын милдети согушуу деп айта албайбыз. Анан кийинкиси актёрдун милдети жылмаюу дейт. Албетте актёрлор жылмайышы мүмкүн, муну аябай бир жакшы бир жетишкендик катары көрүшү мүмкүн. Же болбосо мындай жөндөм катарычы. Бирок алардын милдети дайыма жылмайыш керек. Балким ал кайгылуу бир ролду аткарып атат. Ошондуктан бул вариант дагы туура эмес. Демек, туура жооп эмне болду? Б. Куудулдун милдети күлдүрүү. Эми бирок түшүнүк функция дегенде бул жерде бир гана ушундай этиштерден турган функциялар эмес, башкача дагы функциялар болушу мүмкүн. Мисалы, ашпоз лагман. Ушундай бир суроо келе турган болсо, мисалы, үлгү жупта экөө тең зат атоочу. Ашпоз ким, лагман эмне? Бирок биз муну кандай байланыштырабыз? Кантип түшүнүк функция болот? Биз муну мындайча байланыштырсак болот, бирок ага чейин азыр ойлонуп көргүлө, кайсынысы туура. Анда эмесе сүйлөм түзөлү. Ашпоздун бир функциясы лагман жасоо. Карагыла, функциясына кирип кетет. Анан бир функциясы болду. Башкача айтканда, анын жалпы бир функциясы тамак жасоо, аш жасоо. Бирок толтура ошо тамактын арасынан лагман жасоо анын бир гана функциясы болду да. Демек, ашпоздун бир функциясы лагман жасоо болсо, сүрөтчүнүн бир функциясы портрет тартуу дейт. Демек, ал портреттен башка дагы нерселер тарта алат да, мисалы натюрмортту, мисалы пейзаж дегендей. Макул деп туралы. Кийинкиси сатуучунун бир функциясы товар сатуу дейт. Сатуучунун бир функциясы эмес, ал негизи эле жалпы эле функциясы товар сатууда.
товар бул жерде өтө жалпы сөз болду да, мындай белгилүү бир товардын түрү айтылганда анда балким ушул деле туура келмек. Демек бул вариантыбыз туура эмес. Бичинин функциясы же болбосо бичинин бир функциясы майрамдоо. Бул эми албетте туура келбейт. Балким майрамда анын мындай бир атагы чыгышы мүмкүн, бир белгилүү бир жерлерге барып бийлеп концерттерге катышып дегендейчи, бирок ал болбойт. Демек андан кийинки вариантты карай турган болсок, учкучтун бир функциясы учак учуруу. Албетте бул жерде бир функциясы дегенибиз болбой калды, себеби бир функциясы учуруу, анан бир функциясы башка нерсени учуруу деп айта албайбыз да. Ошондуктан жалпы анын функциясы, анын иши ошого тиешелүү да, учакка тиешелүү. Ошондуктан бул жерде А варианты гана туурараак болуп эсептелет. Себеби дегенде ашпоздун бир гана функциясы лагманга тиешелүү, сүрөтчүнүн бир гана функциясы портретке тиешелүү. Бул жердеги лагман, портрет деген сөздөр конкреттүү болгондуктан ушул вариант туура болду. Ошон менен түшүнүк функция байланышыбыз соңуна келди. Калганын тесттерден көрө аласыңар. Эми кийинки байланышка келели. Кийинки байланышыбыз түшүнүк жардамчы. Буга келе турган болсок, бул деле мындай бир түшүнүккө экинчи түшүнүк жардамчы болот да. Мисалы жыгашчы балкасыз жумуш жасай албашы мүмкүн да, себеби ал жыгашчы мыг кагышы мүмкүн бир жерге, мисалы ошентип жыгаштарды бири-бирине бириктириши мүмкүн. Ошондуктан бир инструментти жардамчысы катары балка кызмат кылат. Андыктан туура жообун ойлонуп көргүлө. Жыгашчыга балка жардамчы деген сүйлөм түзсөк болот. Тегирменчиге ун жардамчы. Эми ун жардамчы боло албайт, себеби дегенде тегирменчинин максаты ун алуу. Ал жерде унду жардамчы катары колдонбойт. Касапчыга мал жардамчы дейт, жок, тескерисинче болбой калды. Касапчы малды соет, ал ага таасир этет. Сатуучуга акча жардамчы. Албетте акча көп кишиге жардамчы, бирок бул жерде сатуучуга акча жардамчы дегенде акча мындай корой турчу нерсе да. Аны мындай бир эле акчаны кайра ар кайсы нерсеге колдоно албайт дегендей. Ошондуктан бул вариантыбыз да туура эмес. Бул жерде отунчуга балта жардамчы дегенибиз туура болуп эсептелет. Себеби дегенде балканы да балтаны да бир нече жолу колдонсо болот. Демек ушу жардамчылардын түрлөрү бар. Туруктуу колдонулган, анан утурумдуу колдонулган депчи. Утурумдук дегенде бир жолу колдонгондо түгөнүп калышы мүмкүн. Ал эми туруктуу болгондо көп жолу колдонсо болот да. Анын үстүнө балка дагы, балта дагы булар атайын бир шаймандар да, устага тиешелүү. Ошондуктан туурасы Гсы болду бул жерде. Дароо кийинки байланышка өтөлү. Түшүнүк сыпат. Түшүнүк сыпат дегенде бир түшүнүккө тиешелүү эң негизги сыпаты эмне болушу мүмкүн, ошону аныкташыбыз керек. Мисалы кебез жумшак. Бирок бул жерде карай турган болсок, мисалы кебез жумшак болушу мүмкүн, муз муздак болушу мүмкүн, алтын кымбат, чөп жашыл, кол саат так болушу мүмкүн. Мындай бир караганда бул жерде түшүнүк сыпат деген жетишсиз болуп калды. Эми түрдүү суроолор келип калышы мүмкүн, себеби дегенде ушул суроодо баардык сыпаттар өзүнөн мурдагы түшүнүккө тиешелүү боло алат. Ал эми башка суроодо тиешелүү боло албашы мүмкүн. Эгер тиешелүү болбой калса, анда арасынан бирөө гана тиешелүү болот да, аны таап коюу оңой болот. Бирок бул жерде биздин сүйлөмүбүз мисалы жөн эле мүмкүн деп койсок, мисалы кебез жумшак болот же жумшак болушу мүмкүн деп койсок, анда туура болбой калат, себеби бул сүйлөмүбүз баардык вариантка туура келип калат. Андыктан башкача сүйлөмчүбүз. Мисалы кебезди кармасаң жумшак экени сезилет. Демек бул жерде колго сезилиши маанилүү экен. Мисалы А вариантына карайлы. Музду кармасаң муздак экени сезилет. Демек кармаганда муздак экени сезилет болушу мүмкүн. Алтынды кармасаң кымбат экени сезилет. Биз аны кармап кымбат экенин сезе алабызбы? Албетте жок. Чөптү кармасаң жашыл экени сезилет. Албетте муну көрүп гана өңүн түшүнөбүз. Анан кол саатты кармасаң так экени сезилет. Ал дагы кармоо менен сезилбейт. Туура жол бул жерде
агасы болду. Демек түшүнүк сыпат дегенде ушундай бир түшүнүккө тиешелүү бир сынаточ болот. Ошону гана жакшы түшүнүп, жакшы табышыбыз керек, туура табышыбыз керек. Андан кийинки бүгүнкү сабакка дагы бир байланышыбыз бар. Түшүнүк мезгил, күндүз, жумуш дейт. Эми кайра эле мисалы бул жердеги түшүнүгүбүз жумуш деген түшүнүк болду. Анан ал качан кылынат? Ошо күндүз. Эми бул жерде түшүнүк мезгил дегенде мына мезгил катары күндүз колдонулду, күндүз деген сөз. Бирок мезгил катары бир гана убакытты билдирген сөздөр эмес, башка дагы бир түшүнүктөр болуп калышы мүмкүн. Мисалы каникул. Каникул бир атайын бир мезгил эмес, бирок ошол белгилүү бир эс алууга кеткен күндөр. Ошону дагы биз мезгил катары эсептесек болот. Же болбосо мисалы сабак. Сабак деген дагы бир кандайдыр бир убакытты алып аткандыктан биз мезгил катары алсак болот да. Эми бул жерде карап көрөлү. Ойлонуп көргүлө. Демек, жумуш качан аткарылат? Күндүз аткарылат. Музыка түштө, бээ байлоо кечинде, айдоо жазында, сынак түнчүндө. Албетте бул жерде мисалы көбүнчө жумушту күндүз аткарабыз. Ал эми бээ байлоо кечинде болбойт да. Кечинде бээни агытабыз. Кулундар агытылып кетет. Сынак да түнчүндө болбойт. Эми албетте кээ бир учурларда болуп калышы мүмкүн, мисалы онлайн сынак болсо дегендейчи. Бирок атайын бир шарт, бир эреже жок да. Эми бул жерде деле эреже жок, себеби энди күндүз жумуш дегенде эле эреже жок, себеби ар ким ар кандай. Кээ бир адамдар күндүз эмес түнчүндө иштеши мүмкүн. Бирок биз көбүнчө деген же болбосо мисалы мындай сүйлөмдү алсак болот да. Көбүнчө жумуш күндүз аткарылат, же болбосо жумушка күндүзгү убакыты ылайыктуу десек болот. Биз мындай көпчүлүк адамдар дүйнө жүзүндө түнчүндө эс алат, ал эми күндүз иштейт да. Ошондуктан эң ылайыктуу убакыт бул күндүз. Ал эми музыкага эми түшкү убакыт ылайыктуу деп айта албайбыз, балким таңкы болушу мүмкүн, балким кечки. Бээ байлоого албетте кечки убакыт ылайыктуу деп айтууга болбойт дедик. Ал эми айдоого жазгы убакыт ылайыктуу. Албетте эмнени айдап жатканы маанилүү. Мисалы кээ бир нерселерди балким башка мезгилде деле айдап койсо болот, балким ал эгер күнөскананын ичинде болсо ал каалаган мезгилинде айдасаң болот дегендей. Бирок айдоого эң ылайыктуу убакыт бул жаз болушу мүмкүн. Анан сынакка түнкү убакыт ылайыктуу деп дагы айта албайбыз. Демек туура жообуз бул жерде ысы болду. Тестке көңүл бурабыз. Азыр бул жерде 24 суроолук тест болот. Ошолорду улам видеону ары бери жылдырып, шашпай кагазга иштегиле. Андан соң ал тесттин жоопторун Zoom'dan чогуу талкуулайбыз. Анда эмесе баштадык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңула.